Биз мындай кичинекей эле форматта биринчиден салтка айланып калган, экинчиден мындай кечекиндей болгон окуялар болгондон кийин телефонду кече карасам айдоочуга таштап койдум эле. Чыксам кайнап кетиптир телефон. Бир 50ден ашык телефон чалуулар болуп кеткен экен. Ошонун баарына бирине кайталап берип отургандан көрө ушундай жыйналып туруп эле баардык суроолорго бир жооп берип коеюн деп. Сиз го Говори ТВдан чыккан, ошону туура таптык. Туура көрсөңүздөр, бүгүн саат 3кө дегенбиз. Өтө каттуу кетсек 1 саат 15 мүнөттөн ашырбастан бүтүрсөк, бир суроолорду кайра кайталабасак, айтылган сөздөргө кайра кайрылбасак кандай дейсиздер? Бизде ушул салтка айланып калган ушундай жыйындар болот дайым. Бир айда бир берип турчубуз. Өтө орчундуу маселелер болуп калганда элге маалымат берип турабыз. Соңку саясий кырдаалга жараша түзүлгөн кырдаалга биз билген жокпуз да ушул аябай каттуу эки кишинин ортосундагы кайым айтышуулар башталат. Кыргызстандагы саясий жагдай өтө кескин түрдө курчуп кетет деген маселелер биздин оюбузда болгон эмес. Ошондуктан кош келдиңиздер. Кимиңиздерде кандай суроолор болгон болсо жооп бергенге даярбыз. Аксакалдаш, баштайсыздарбы, өзүңүздөр баштаңыздар. Анан тааныштырып кетсеңиздер өзүңүздөрдү сүйлөрдөн башта. Мен Айданбек Ахматов, урматтуу Адахан мырза, кечээки жолу ушул боюнча сурасак, ошол саясий туткундардын тагдыры кандай талкууланды, алар боюнча кандай чечим кабыл алынат, мындан сырткары сиздер тараптан президентке кандай маселе коюлду? Азыр реформа жөнүндө көп сөз, ал эми саясий реформа, башка сот системасындагы булар боюнча жооп алдыңыздарбы? Кандай бир көз карашы, бир өзүнүн мындай видениясы барбы экен президенттин? Рахмат. Биринчи кезекте саясий туткундар боюнча биз баса белгилеп айтышыбыз керек. Дээрлик ошол жерде катышкан азаматтардын баардыгы эле ушул саясий куугунтуктоолор боюнча көп маселе козгошту. Конкреттүү фамилиялар айтылды, конкреттүү талаптар коюлду. Мындайча айтканда бүгүнкү күндө баягы коррупция менен, уурулук менен же башка кылмыскерлик менен эмес, саясий өңүттөн абакта жаткандарды тездетилген түрдө чыгаруу боюнча маселе. Бул жагынан баардыгыбыздын пикирибиз бир жерден чыкты. Мына Талгарбековдун тобу боюнча, Садыр Жапаров боюнча, Өмүрбек Текебаев боюнча менин түшүнүгүмдө ушундай болуп калды. Себеп талап аябай катуу коюлгандан кийин буюрса жаңы жылга чейин ушул маселе оң жагына чечилиши керек. Бардыгы боюнча. Ошол саясий өңүттөн абакта жаткандардын тагдыры боюнча бардыгы жаңы жылга чейин ушул маселе чечилиши керек деген ойдо калдым. Биринчиден бул маселени илгертен эле мен коюп келгенмин. Жаңы бийлик келгенде, президент келгенде кыргыздын биздин каныбызда сиңип калган жоомарттык деген жакшы касиетибиз бар. Анан айкөлдүк деген жакшы касиетибиз бар. Болгондо дагы эгерде бир уурулук менен кармалган болсо, аларды бошотуу жөнүндө эч ким эч кандай талап койбойт. Мына ушул маселелер боюнча көп сөз болду, каттуу сөз болду. Буюрса, жаңы жылга чейин бул маселе оң жагынан чечилет. Анан сот реформасы боюнча, башка реформалар боюнча бул конституцияга өзгөртүү киргизишибиз зарыл деп көпчүлүк киши ушуну талап кылды. Сөзсүз түрдө конституцияга өзгөртүү киргизишибиз керек. Биз ара жолдо калганбыз. Же президенттик эмеспиз, же парламенттик эмеспиз деген маселе. Эң негизгиси, билесиздерби, ар бир нерсе өзүнүн убагында айтылганы жакшы да. Кезинде биз айттык эле, ушул тышкы саясатты, ички саясатты аныктай турган киши жок, Кыргызстан ээси жок өлкө болуп калдык десек, мени көбүңүздөр сындап жүрбөдүңүздөрбү, уртокмокко алып жүрбөдүңүздөрбү, Мадумаровго эмне жагат негизи деп. Мына кече эми 7 жыл, 8 жыл өткөндөн кийин бардыгы мойнуна алып атат. Тышкы саясатты ким анықтайды деген маселе Конституцияда жоқ екен. Бұл не деген маселе? Демек, мамлекеттің кожоюну жоқ деген маселеде. Бирок Жээнбеков тарабынан айтты, Конституцияга өзгөртүүгө киришип кеткен болсок, анда аябай саясатташып кетет дагы, маселе оорлошуп кетет.
анан муну кое туралы байкаштыралы дегенде. Анда байкаштыра турган болсок, анда мыйзамдардын баардыгы бүгүнкү коюлуп аткан талап иштебейт. Кечээ баягы эле адат боюнча болуптур. Менин сөзүмдү саат 1:30 жакын бериптир го түндө кайсы кыргыз отуруп алып 1:30 сөздү угат. Ушуну билесиздерби, ишенимди жаратпоочулук жагынан атайын аябай бир уюшулган топ бар сыяктуу да. Эгер кечеки жыйын болгондо, мына Россияда караңыздарчы, мамлекеттик кеңеш өтөбү, кандай орчундуу маселе болбосун түз алып көрсөтөт. Биздикилер баягы калтыраган титиремей. Мунун себеби аппараттын жетекчилиги тарабынан көрөм да, себеп Аскар Акаевичтен берки топтолгон таланттары бар да, алардын тажрыйбалары бар. Керектүү жерлерди калтырып маалыматтай берет да, керексиз анан түндө кое бере турганда. Бул ушул илгери калыптанып калган ыкма. Жаңыча ыкмага такыр көнө албай коюшту. Тилекке каршы ушундай болуп калды. Мен ошол жерде айттым. Концепция деп аябай каттуу макташып баштады. Мен сүйлөгөн сөзүмдү Аскар Акаевичтен бери не деген керемет концепциялар кабыл алынды. Кор деген программаны билесиздерби? Кор деп мен ошондо да парламент ушунун аталышы да жаман экен деп Аскар Акаевичке каттуу айттым эле. Кор болот экенбиз да демек депчи. Анан баягы элетти көтөрөм деп аракет деген программаны кабыл алды. Ал программаны биз айттык эле кезинде, ошо чиновниктер барып эле арак плюс эт болуп калды деп сындаганбыз ушул кезинде. Программа ар кандай программаны ишке ашыра турган бул кадр болот. А кадрлар жергиликтүү жерде кече бир-эки аксакал туура сөзүн айтышты. Эгер айыл өкмөттөрү бүгүнкү күндө сабатсыз кишилер болуп атса, райондун жетекчилери бүгүнкү күндө мамлекет дегенди түшүнбөсө, бюджет кандай куралышын билбесе, аны ким ишке ашырат? Кадр саясатын карап чыгыш боюнча аябай каттуу жана кескин сын пикирлер айтылды. Ушу суроо уланды да, мен коллегаларым түшүнөрдөйм. Мына ушул жолугушуу абдан мурда белгиленип жаткан, бирок президенттик шайлоо учурундагы документтер, бир кагаздар чыккандан кийин бир ыкчамдатылган түрдө болуп кетти. Ага чейин ушу экс-президент Атамбаевдин интервьюсу чыкты. Ал жерде ал ошол чыккан шайлоо учурундагы жанагы миллиондогон долларлар жөнүндөгү маалыматты айтылды. Сиз шайлоого катышкан адам катары, кандидат катары. Бул маселе кандай чечилиш керек деп ойлойсуз мындан ары? Бул иликтөө болуш керекпи? Парламент иликтеш керекпи? Юридикалык баа бериш керекпи? Саясий баа берилиш керекпи? Президенттин азыр ушул шайлоо учурундагы мыйзам бузууларга кандай баа берилиш керек? Мен ушул блогерлерге ыраазычылык билдирип айтам. Мен өзүм эсимде жок, эсимде жок нерселерди азыр ошол мезгилдеги айтылгандарды интернетке чыгарышып атпайбы? Мен дал ушул жерде отуруп 1 жыл баштап президенттик шайлоого чейин айткан экенмин. Бүгүнкү күндө жалкоо менен келесоолор гана көрбөй атат президенттик шайлоодо кандай бузулуулар болуп атат, мыйзам бузуу. Көчө үйлөргө ун киргизип аткан учурлар, май киргизип аткан учурлар, мектептин мугалимдерин топтоп аткан учурлар, студенттердин паспорттарын алып аткан учурлар, буларды көрбөдүбү? Же сокур болуп калдыбы ошол кезде? Мен кече да сөзүмдү айттым. Ар кандай программаны алтын тамга менен жазсаң да ишке ашпайт, себеп эл бийликке ишенбейт. Бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы эң негизги маселе элдин бийликке болгон ишенимин кайтаруу. Ишеним болмоюнча эч кайсы бул жерде жеңиш болбойт. Эсиңиздерде барбы? Улуу Ата мекендик согуштун башында совет аскерлеринин колунда 5 атар мылтыктар болгондо Германиядагы укмуштуудай техника менен келишкен. Совет эл эмне менен жеңди? Ишеним менен жеңди. Курал менен жеңген жок башында. Ошол сыяктуу бүгүнкү күндө ишенимди кайтаруу керек. Сиздин койгон маселеңиз боюнча парламенттин алы жетпейт ага. Биринчиден алы да жетпейт, саясий эрки жетпейт, экинчиден алардын сабаттуулугу да жетишпейт ага. Алар акча санаганды жакшы өздөштүргөн болушу мүмкүн, бирок мыйзамды текшерүүгө же мыйзамды караганга кабилеттери көп жете бербейт. Мен ошол замат сунуш кылганмын. Көп тараптуу, бейтарап комиссия түзүлүшү керек. Себеп бул чоң маселе, бул чоң мамлекеттик маселе. Мамлекеттүүлүктүн көз карандысыздыгына же болбосо коопсуздугуна түздөн түз таасирин тийгизген маселе. 24 миллион, 26 миллион доллар кетирди деген сөз, ал акча кайдан чыкты деген сөз маселе болот. Мына ошондуктан эгер ошол акчаны берген тараптар сырттан келип атпайбы? Болгондо дагы кеткен президенттин баштагы эң ишенимдүү жигит айтып жүрбөдү, жана 150 000 доллар Белоруссиядан келген деп.
эгер ошондой сырттан келген акчалардын күчү менен биз президентти шайлап аткан болсок, биз коопсуздук жөнүндө сөз кылбашыбыз керек. Бейтарап саясий партиялардан, күчтүү саясий партиялардан, жанагы бүгүн кол бала болууга даярмын деген партиялардан эмес, эптеп эле элдин көзүнө киргизип алып, мына ушунча партиядан куралды деп баягы чөнтөктөгө отурган партиялардан киргизип алса, анда баягы иш баягы бойдон калат. Бул жерде маселени кенен караш керек. Кандайдыр улуттук макамын берип туруп, ошол комиссия өтө курч деген саясий кырдаалды курчутуп жиберген кылмыш иштери боюнча дагы сөзүн билиши керек. Сырттан келген акчаларды биздин президенттик шайлоодогу таасир кылган күчтөр дийликтеп алышыбыз керек. Келген каражаттарды дийликтеп алышыбыз керек. Мына кече кайсы бир киши туура суроо коюп атат. Кимге көз каранды болобуз эми? Себеп ал акча кимдики? 1,5 миллиард сом кетти деп атат. Бул эбегейсиз чоң акча. Бул деген биздин кыргыз бюджетинин дерлик 1% түзүп коюп атат. 1% түзүп коюп атат. Бул аябай чоң акча. Бул абдан чоң акча. Бул мүмкүн кагазга түшкөнү эле ошончолук кагазга түшпөй. Мен ошол жерде айттым, бул кагазга түшүргөн, кагазга түшүрүлбөй жана шайлоо күнү колдон колго берип отурганынын эсеби жок. Дагы. Сайырбек, ММК эки суроо. Президенттин сиздерди чогулткан максаты сиз эмне деп түшүндүңүз? Өзүнө күч топтоого атырап, кээ бир адамдар лес экс-ажодагы бир саясий кыймыл аракеттерин баштады да. Балким мындай сизде чоң башка мурдакы төрагалар, премьерлер жүрөт. Может, президент өзүнө күч топтоп, алар башка тарапка өтүп кетпесин дегендей максатты көздөдү же чындап эле башты кошуп ушундай жакшы келечектүү нерселерди, реформаларды талкуулайын деп сиздерди чакырды. Биринчиси, экинчисин айтып эле коеюн анда. 19 күнү Арашандык пенсионер киши басмасыз жыйынын берди. 20 күнү сиздер чогулдуңуздар. Бүгүн 21, бирок сиздер бир күн мурда берилген силер дегенде силердин демилгеңер эмес болгондуктан президент ошол теманы айланып өтүп кеткени чынбы? Себеп катышуучулардын Кайсы теманы? Бир күн мурда берген басмасыз жыйында айткан президент дарегине ар түрдүү дооматтар айтылды. Керек болсо мен президент кылганмын, 3% эме болчу, түштүктө Мадумаровдун, Келдибековдун, Мырзакматовдун фамилиясынан башка эч ким аталчу эмес, бул киши дээрлик жок эле нерсе болчу деген сыяктуу дооматтарды, ушундай нерселерди азыркы президенттин дарегине айтты да. Ошол теманы талкууландыбы же мындай? Талкууланды. Мен түшүнүп атам, мындай кыска бир эле суроо. Убакыт аябай тар, себеп сырттан да көрүп аткандар көп. Анан ошол Facebook аркылуу түз суроо берсеңер, биз ошолорго дагы жооп беребиз деген убада берип койгон элек. Муну да эске алалы. Биринчиден сөзсүз түрдө ал талкууланды. Экинчиден кээ бир ошо кече катышкан кишилер айтты, сиз дагы түз эфирге чыгып сөзсүз ушуга жооп берип коюшуңуз керек. Себеп саясий кырдаал аябай күчөйт. Кайсыл тарабы чындык, кайсыл тарабы чындыкка когушпойт, туура келбейт. Муну сиз ачык айтып коюшуңуз керек деген талап кече коюлду. Кээ бир кишилердин жанакы берген жоопторунда, мисалы, бир күн баштакы берген интервьюсунда бүгүнкү президенттин сөздөрү эмес да ал. Бүгүнкү президенттин сөздөрү эмес, жазуу жүзүндө берип коюп атпайбы? Киши түздөн түз көзүн карап туруп сүйлөмөйүнчө киши ишенбейт. Анын сөздөрүн жазып берген азаматтар, Акаевдин кезинде сөз жазып берген азаматтар. Шайыр мырза, сиздин өзүңүздүн жакшы көргөн агаларыңыз бар, ошолор жазып келет, дагы эле жаза берет. Турмушка такыр дал келбейт да. Алар башка бир ааламда жүрөт да. Ошол эле сөздөрдү Аскар Акаевичке да, кийин Курманбек Саличке да жазып берип жүрүштү. Азыр аппарат жетекчиси дагы ошол жазып жүргөндөрдүн бирөөсүнүн катарларында болот. Кайсы президент шайланбасын, аны коомдон сыртка бөлүп алат дагы. Өз жанакы жипти көрүп калгансыздарбы, жанагы пилла дегенде кандай кылып кокондо оройт. Ошондой кылып айланасы ороп алат да келген кишини. Эрксиз, алсыз, сабатсыз киши келип калса, ошону ороп алат. Ушуну ороп алгандар бүгүн да ороп алды дагы бул кишини. Өзүнүн оозу менен чыгып жооп бериш керек да. Ошондо ишеним пайда болот. Кече бир топ аксакалдар ушул талапты койду. Чыгып жооп бериңиз дегенде.
Эми бул эки кишинин бири-бирисине кагылышуусунан, бири-бири менен болгон кайым айтышуусунан ачык айталы мамлекеттеги эл дагы айрыкча эл аралык деңгээлде Кыргызстандын кадыр баркы көтөрүлбөйт. Аябагандай каттуу сокку жейт. Же бар же жок дегендей мамлекеттик макамдагы айтып атпаймынбы, улуттук макамдагы жанагындай комиссия түзүлүш керек дагы. Болгонун болгондой кылып айтып, агын актай, карасын карадай кылып бөлүп чыгарып коюш керек. А ошондой кыла турган бүгүнкү күндө Кыргызда аксакал барбы? Жок. Мына кечээки жолугушууда мен дагы бир топ көңүлүм калды. Эмнеге көңүлүм калды? Ушул баягы эле адат калбайт экен да, жанагы сиз жалгызсыз, сиз бар үчүн күн чыгып атат, бүгүн түндө жарык болуп атат, чырагы жок деле күнүбүз жарык болду, биз сиздин жаныңыздабыз, дайым жаныңызда болобуз деп отургандарга мен ошол жерден деле ачык айттым. Дайым жаныңыздабыз деп жүрүп бардыгын кураттык. Сиз абдан туура айттыңыз деп отуруп кураттык. Мына кечээ ошол сиз айтып аткан интервью берген киши жөнүндө, экс-президент жөнүндө. Мындай туура эмес дагы сөздөр айтылып кетип барды эле. Мен айттым, кечээ ошол кишинин жанында туруп алып, биз го сыртта элек, сынчы элек анда дагы. Үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган, бүгүнкү күндөн айкөлүү болдуңуз деп бата берип аткан сиздер эмес белеңер. Эми койбойлу аксакалдар ушундай нерселер. Деген сыяктуу. Анан биз бардык нерсени жакшы көрөт экенбиз. Биринчи жолу деген сөздү колдонгонду жакшы көрөбүз. Айрыкча журналисттер, сиздер дайым айтасыздар да, биринчи жолу. Биринчи жолу кар жаады, биринчи жолу асфальт төшөлдү, биринчи жолу Манас аэропортуна асфальт автобус менен баратабыз. Эми коюш керек да, ушуну бардыгыбыз коюшу, коом болушу керек да бираз. Мына кечээ дагы биринчи жолу ушундай жыйын өтүп атат. Ар кандай форматтарда жыйын өткөрүп келген, Аскар Акаевич деле жыйын өткөрүп келген, Курманбек Салиевич деле, керек болсо мындан чоңураак форматта ынтымак деген форумун өткөрүп, ошондой жыйындарды өткөрүп келген. Кептин баары ошол жерге чакырылган кишилердин арсыздыгында. Ошол жерге барган кишилер көзгө сайып бир нерсени айта албагандыгында. Жалпы сөз менен баягы экономиканы өндүрүш керек, анан мынтиш керек, анан тигинтиш керек, аны баарыбыз түшүнүп турабыз. Бирок кантип деген маселеге жооп табыш керек. Кантип? Кыргызстанда 3 завод курса, ВВП өсөт дейт. Туура, аны баардыгы билет. Бирок кантип? Кайсы каражатка? Кимдин күчү менен курат? Мына ушул маселенин тегерегинде, ошондуктан мен бираз нааразычылык менен айттым, жана өкмөттүн чарбалык планёркасына айланып кетти бүгүнкү жыйыныбызда. Ар ким өзүнүн тармагын айтат да. Академиктер илим тармагын айтышат. Туура түшүнүп атабыз биз. Илим деген, билим деген жок болду Кыргызстанда. Бирок ошону кантип жолго салат? Кадр жолго салат. Кантип жолго салат? Эгер мектептин босогосун аттабаган адамдарды билим берүү министри кылып коюп атса, кантип ишке ашат ал? Бул сөз шайыр мырза аябай каттуу айтылды. Анан жыйынтык чыгабы чыкпайбы деген сөзүңүздө билесизби, менин күмөнүм бар. Себеп мындай жыйындар көп өткөн. Мен мына төрага болуп келгенимде бир жумадан кийин эле мен ошол эски төрагалардын баарын жыйнагам. Байбичелери менен кошуп жыйнагам. Мына ошол кезде Раматылык Темирбек Кудайбергенович Кошоев, Арстанбек Дүйшеев, мына ошол аксакалдар бар эле. Бир гана Кулатов аксакал жок эле, Кулатовдун байбичесин чакырган. Ошо киши катышып отурган. Ошолор да бата беришкен. Мен айткам, мына сиздердин тажрыйбаңыздарды биз колдонобуз. Медеш Шеримкуловичкана катышпай калган, себеп ал киши Иранда элчиле. Биринчи жолу деп эле кыйкыра бергенден бирдеме чыгабы. Бирок ушул формат керек. Бирок ошол форматты ким кандай пайдаланат? Курманбек Салиевич да ушундай жыйнаганда аксакалдарды 2 жол жыйнагандан кийин мага айтты эле да, жыйнабай эле коелучу. Эмнеге? Киргендин баары эле же сыйлык сурайт экен, же баласына, же келинине кызмат сурайт экен. Булар акыл кошо албайт экен. Мен бир жолу өзүм катышып отургам, аксакалдар биз тиги жака барып келели деп аттык эле, ошого бир автобус бөлүп бересизби? Каражатыбызды карап бересизби? Бирок мындай форматтардан бираз качышыбыз керек. Сиздин кооптонууңузду мен сезип турам. Менде дагы ошол сиздеги кооптонуу бар. Ишке ашабашпай билбейм, бирок дайым өтүп туручу жыйналышка айландырабыз дегендей сөздөр болду. Көрөбүз. Мен сурай берейин, 2 суроом бар. Жанагы сиз айткандай, сиздин сүйлөгөн сөзүңүздү түндөсү берип атат окшойт да. Себеби деген 2 күндөн бери мен телевизордо аңдып, интернетте аңдап таппай атам. Анан ошол жолугушууда сиз кайсы маселелерге токтолдуңуз, кыскача айтып бересизби азыркы түз эфирде отургандарга? Анан экинчи суроо,
неме ушул жактан түз эфирден суроо берип атышат. Атамбаевдин берген интервьюсу боюнча сиздин пикириңиз Ошо кимдер берип атат, айтсаңыздар, себеп неме интернеттен аябай көп суроо келип атат да, кайнап кеткен. Фейсбуктан аябай көптөгөн суроолорду беришет, мен ошого жооп берем деп айтканмын. Мен ал жердеги көтөргөн суроолорду азыр бир 10 мүнөт башта YouTube'га чыкты. Себеп аябай куу болуп калганда айтып атпаймынбы? Керектүү жерлерин алып калып, керексиз жерлерин жоготот да. Мен кече ошол төгөрөк столдо эле айттым. Бүгүн бул жерге келип айткан жерим жок. Урматтуу аксакалдар, бүгүн мындай болот. Куттуу болсун, ийгилик болсун, аманчылык болсун, биз жаныңыздабыз, сиз аябай туура иштеп атасыз, сиз ушул жолуңуздан тайбаңыз дегендер КТР калтырат дагы. Калган жердин баарын кыркып алып салат. Деп. Учурашканыңды да көрсөтпөйт да, баягы ийилип барып эки колдоп, жылмайып барып учурашкандарды көрсөтүлөт, алар билет алар. Мына ушуну жасап келген адистер отурат да азыр делечи, аппаратта ушундай адистин чоңу барып калды да азыр. Чындыгында ошондой болуптур. Мына кечетен бери айтып атпайбы? Мадумаров катышыптыр, эмне үчүн сөз айтпайт? Эмне оозуна бул кыргыз ушундай болуп калдык биз. Ойлонбойбуз да, айткандыр, айтса көрсөтпөй аткандыр деген болбойт. Неге сүйлөбөйт? Неге айтпайт? Жөнөкөй эле журналисттер биз таппайт. Ошону түндө саат 1ден өткөндөн кийин коюптур, эл уктаса. Акаев да ушундай кылат эле. Сессияны аябай, шашпай, кереги жок баягы Рабыня Изаура деген кинолорду берип, сериалдарды көрсөтүп, баарын уктатып коюп, анан кийин жогорку кеңештин сессиясын коюп коюшат эле. Ушундай митаамдык куулук менен баштарынан мүйүз чыгып кеткен жок. Кечекилер дагы ушундай болуптур. Эмнеге? Себеп ошол эле кишилер кайра бүгүн барып калды да аппаратка. Азыр кайталоосунда тартып алышыптыр биздин балдар, анан YouTube'га чыкты дейт. Ошол жерде кенен айтылган. Мына ошол ийилүүчүлүктү койбойлубу деген маселе, ошол концепцияны аябай мактап киришти эле. Мен айттым, концепцияны абдан конституциядан түшүнүгү жок киши жазыптыр. Бүгүнкү күндө президент чарбалык ишке кийлигишүүгө түк укугу жок. Байкадыңызбы? Кече оң тарабында, өкмөттүн сол тарабында жогорку кеңешинин төрагасынын орун басары отурду. Дың деп бир сөз айта алган жок да. Себеп көбүнчө экономикалык маселени көтөрүштү экс-премьерлер. Өкмөт жооп бериши керек эле, биз эске алалы, муну караштыралы. Айта албайт да, себеп айта албагандардан куралат да. Биздин кайгыбыз ошол болуп атпайбы? Форматын карап көрүш керек. Кээ бир учурларда мындай жыйындардан болгондон болбой. Себеп конкреттүү сын пикир айтылдыбы, ошонун жыйынтыгы болуш керек. Мына карап көрүңүздөрчү. Россиянын президентин карасаңыздар, кандай жыйын болбосун, заматта ошол жерине жообун берип атат. Ойлонолу, көрөлү, толгонолу 2 сааттан кийин же 3 айдан кийин жооп берейин деген жери жок. Сибирге барабы, же тиги Кавказга барабы, кайсы жерде отурганбыз ошол жерде жооп берип атат. Эмне деген? Себеп мамлекеттеги болуп аткан окуядан кабары бар киши замат жообун берет. Ошол, анан менимче ошо YouTube'дагы Мадумаровдун сөзү деп чыгыптыр. Азыр эле чыкты. Мен өзүм да көрө элекмин. Уже ссылкасын берип атышат. Ошол жерден бар, ошону кененирээк угуп алышат го. Убакытты башка жака, башка суроолор бар. Атамбаев жөнүндө сиздин Эмне боюнча? берген интервьюсу боюнча сиздин пикириңизди Мен Атамбаевдин берген интервьюсу боюнча бул баягы кечиккен махабат деген түшүнүктөр бар го. Бул кечиккен өкүнүч деп айтам. Өтө кечиккен өкүнүч. Кээ бир жерлерин туура айтып атат, бирок туура айткан жерлерин ошол 6 жыл, 1 жыл премьер-министр, 1,5 жыл премьер-министр, 6 жыл президент, демек 7,5 жыл. Жалпы жонунан 7,5 жыл бийликте олтурганда ошол нерселердин баарын жасап коюш керек эле. Айтылбады беле? Айтылды эле. Мына башкаларын айтпайын, Мадумаровдун айткан ар бир сөзүн кайталады негизинен. Саясий куугунтук боюнча дагы. Мына азыр менин командамды соту жок, оту жок камап койду деп атпайбы? Ал нерсе болуп келген. Мына азыр көптөгөн суроолорго жооп берилбей атат деп атпайбы? Ал кезде дагы жооп берилген эмес. Мен дагы кезинде өзүм колум менен жазып,
баягы 10-чу жылкы шайлоодо, 11-чи жылкы шайлоодо, кечээки 15-чи жылкы шайлоодо ар бир мыйзам бузууларын дискке көчүрүп туруп, диски менен кошо бергенбиз. Мына Сапар Исаковдун жеке өзүнүн колуна берген ичинде диск бар. Кыргызстандагы аябай мыйзам бузуулар боюнча фактылар менен. Бирок эч деген сөз жооп берген жок да. Туура деп да айткан жок, туура эмес деп да айткан жок. Келиңизчи сүйлөшөлү деп да айткан жок. А бүгүн эми ушундай абалга кептелди да. Биздикилердин баары түштөн кийин кирет да акыла. Кечээ премьерлер деле айтышып атпайбы? Мен ошол жерде айттым. Ушу концепциясы боюнча 91 жылдан бери не деген алтын концепциялар кабыл алынды. Ошонун баарын ишке ашыргандар отурабызбы ушул жерде? Эгер ошо концепциялар керемет болгон болсо, бүгүнкүсүн мактап атышат да. Ошолор дагы керемет деп макташкан. Тим эле академик Аскар Акаевичтин гана колунан келет мындай концепция жазуу дегенге чейин. А эгер ошо керемет болгон болсо, ишке ашыргандар биз элек ошол жерде отурган. Эмне үчүн Кыргызстан бүгүн СНГда эң арттагы өлкө? Качан жалганды токтотобуз? Доомат каттуу коюлду. Атамбаев тарабынан өтө каттуу коюлду доомат. Бул бүгүнкү күндөгү бийликтин бетине аябагандай каттуу, кандай десем, маданияттуураак түрдө айтканда бетке чүркөө болот да, бул аябагандай каттуу болот. Бул эл аралык деңгээлдеги Кыргызстандын бийлигинин кадыр баркына каттуу доо кетти. Экинчиден ошол президенттик шайлоонун өтүшүнүн мыйзамдуулугуна доо кетти. Легитимдүүлүгүнө доо кетти. Бул эң каттуу айтылган сөз, мен сүйрөп келдим эле, притащил деген сөз, сүйрөп келдим деп түшүнөт кыргыз. Трагедия кайгыбыздын ушунда туруп атат, сүйрөлүп келүүчүлөрдүн кесепети тийип атат. Баягы күрөшүп, жалында күйүп, музда тоңуп, ач калып, ток калып, кээде күлүп, кээде ыйлап, кээде кулап, кээде туруп бышкан азаматтар келбестен сүйрөп келгендердин кесепетинен Кыргызстан сүйрөлүп келет. Мана 91-жылы Акаевди сүйрөп келишти. А киши айтты, мен парашюттан түшүп калдым. Мен даяр эмес элем, түшүмдө да кирген эмес деди. Андан кийин Корманбек Салиевич айтты. Мен тамак ичип отурганмын, мен тамак ичип отурсам эле жүрүңүз деп эле алып келип отургузуп коюшту. Отунбаев айтты, жалаң эркектер бар экен, жалгыз аял сиз экенсиз, сиз колдоп бериңиз, сизди алдына түртөлү деп мени түртө салышты. Кийин Атамбаев айтты, каражат керек болуп атат, каражат жалгыз сизде бар, каражатты гана киши жеңет, болбосо башкаларга алдырып беребиз деп мага токтошту. Азыркысы айтты эле, мен президент эмес, өкмөт башчы болуш түшүмө да кирген эмес деди. Анын сөзү. А мен болоюн деп кичинесинен даярданган, кээде жаңылышкандыр, кээде мүдүрүлгөндүр, кээде кулагандыр, кээде ыйлагандыр. Ошондой болуп такшалган ер азаматтарды эмне үчүн койбой атабыз? Эмне үчүн жалаң сүйрөлгөндөрдү алып келип атабыз? Сүйрөп келип атабыз да себеп. Бул дагы Атамбаевдин сөзү, меники эмес. Притащил деди. Анан дагы айтып коет, мен түшүнбөйм, эмнеге ушунча жыл буларды сүйрөп жүрдүм экен деп. Анын сөзү бул дагы. Мен түшүнбөйм дейт, эмнеге сүйрөп жүрдүм экен ушунчалык кылып. Бир агасын элчи кылдым дейт. Бир агасын бир эмес эки жолу, бир инисин бир эмес эки жолу төрага кылдым дейт. А мунун эч кандай кадыр баркы жок экен дейт. Кадыр баркы жок, бирок 20 жыл сүйрөп келдим дебеди. Демек ошол сүйрөп келгендин кесепети каргышы кимге тиет? Элдин убалы кимге? А мен болом деген азаматтарды эмне үчүн чыгарбай атасыңар? Сүйрөлүп жүргөндөр. Бул кайгы, улуттун кайгысы. Бирден Адахатим Сабаевич, Аллах буйруп парламентке Бүтүн Кыргызстан партиясы өтүп калса, сиздин командаңыз даярбы? Биздин команда ар дайым даяр. Мен дайым жооп берем, эл даяр болуш керек ага. Биздин команда Кудайга шүгүр. Мен кечеде айттым, мына ушу бүгүнкү парламент бардыгы 6 миллион сомдон турат. 6 миллион, ар бир депутаттын баасы 6 миллион сом. Билесиздер, ошол өткөн партиялардын, өткөн депутаттардын жанагы шайлоого колдонгон каражаттарын 120га бөлсөңөр 6 миллион сомдон туура келет. Кымбат кишилер, өтө кымбат. Өтө кымбат. Кезинде аябай миллиондогон эмнелерге Аскар Акаевич жанакы керемет уруктандырабыз деп Австралиядан кочкорлорду сатып алып келген. Эсиңерде барбы? Булар алардын баасынан да кымбат болуп кетишти. Кымбат 6 миллиондон турса. Эми ошол каражаттын баары кайдан келип атат? Кайдан болуп атат алар? Биздин элибиз өзү өзгөрбөсө, элибиз өзү шайлоого болгон мамилесин өзгөртпөсө, бул жагдай өзгөрбөйт. Ошондуктан шайлоо болуп калган болсо, мен кече айттым, биринчи кезекте элдин ишенимин кайтарышыбыз керек. Эл ишеним качан кайтат? Таза шайлоо болгондо кайтат.
Биринчи мен талап койдум, биз кодексти жазып бердик. Мына депутаттар жаза албайт экен, депутаттар. Биз 6 киши жазып бердик, 4 киши жазып бердик. Аябаганда элдин талабына шайкеш келген адилеттүү шайлоону өткөрүү. Биз сөз менен гана сын айтып аткан жерибиз жок, мыйзам жазып берип атабыз. А конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мен макул эмесмин деген кыймылдын түзүлгөнүнө 1 жыл болду. Мына 16-15 октябрда шайлоо бүттү. 16 октябрда биз макул эмесмин деген. Эмнеге макул эмес болдук? Биз кечээки Алмаз Атамбаев айтып аткан аябагандай жапайычылык менен өткөн шайлоого макул эмеспиз. Биз кыргыз элинин добуштарын сатып алганга макул эмеспиз. Мына кече Кумтөр боюнча эч ким маселе көтөрбөй койду, тилекке каршы. Ошол Кумтөрдөгү мөңгүлөрдүн, кыргыздын тоолорунун жарылышына макул эмеспиз. Биз сыртта мына 25 жылдан бери өкмөт башкарган, парламент башкарган азаматтар отуруп, мына сыртта жүргөн кыргыздардын тагдырын бир киши бир сөз менен айтпай койду. Мен ушуга өкүндүм. Биздин убактылуу иштеп жүргөн, айрыкча Россияда иштеп жүргөн азамат бирөөнүн бир да сөзү болгон жок, тилекке каршы. Алар деген расмий алганда бүгүнкү күндөгү кыргыз мамлекеттик казынасынын бир бөлүгүн ошолор берет. Тең мамлекеттик бюджет канча болсо казына, ошончо акчаны ошо сырттагы биздин азамат жигиттер, кыздар жиберип атат. Эмне үчүн алардын тагдырын бир жолу айтып койбойсуң? Эмне үчүн жөнөкөй эле дегенде ошол Россияда жүргөн, Казакстанда, Түркияда жүргөндөрдүн шайлоого болгон укугун эмне үчүн камсыз кыла албайсың? Эмне үчүн ошолор шайлоого келсе ургулап, тепкилеп, кабыргаларын сындырып, сыртта жүргөнү бир тең, көрүнгөндөн кордук жеп жүргөнү эки тең, иштеп жумушун акчасын ала албай жүргөн азаматтарыбыз канчасы? Ошолор келип кыргыздын жараны катарында шайлоого келсе тепкилеп кууп чыкканың эмне үчүн? Буга ким жооп берет деген маселени кечээ айттым мен. Каттуу айтылды, каттуу. Чындыкпы? Чындык. Ошондуктан жанагы шайлоо кодексин түздөн түз өзгөртүүбүз керек биз бүгүн. Баягы 1 сом, 2 сом акча каражат менен эмес, акыл менен. Бүгүнкү күндө чөнтөк таразага түшпөш керек. Акыл таразага түшүш керек. Акыл жеңгенде гана мамлекет, биз башка мамлекетке тең болуп жашайбыз. Ансыз жашай албайбыз. Мына бүгүн азыр окуп калдым, Бишкектин үстүн түтүн каптап атпайбы? Ошону өкмөттүн жыйынында карашыптыр дагы, себебин билесиздерби эмне деп айтыптыр? Иретсиз салынган үйлөрдүн кесепетинен Бишкекте шамал жүрүп турчу да, мына 3 шамал өтүүчү жолдорубуз бар. Муну Советтер Союзунда илимий деңгээлде жасашкан. Мына ошол Жаш гвардия менен бир эмнеси өтөт, Манас проспекти менен бир өтөт, анан мына Алматы, анан тиги Совет көчөлөрү менен өтөт. Ошол келип шамалдын жолун тосуп калды үйлөрдүн баары. Мына кышында чыдабагандай болуп асфальт эрип атат. Жайында, кышында көрүп атабыз, түтүндөн бошобой атабыз. Анан эми карап көргүлө. Ошол үйлөрдү салгандар кимдер болуп атат? Кече президенттик шайлоого эбегейсиз куржундап акча взнос төккөндөр болуп атат. Фамилияны карап көргүлө. 2-3 курулуш компаниясы бар экен. Ошолордун жетекчилери кечеки президенттик шайлоону камсыз кылып бериптир. Документ. Чен миллиондогон акчаларды бериптир. Бул эмне талапкерди өтө сүйүп кеткенденби? Эми караңыздар, кече мен ушул резиденция тарапка көптөн бери чыга эле келем. Бишкектин өпкөсү деп ошол жерден аба жутабыз деп турган жерлерге белгилүү фирмалардын бардыгы үй куруп баштаптыр. Резиденцияга чейин кетиптир. Манас проспекти жолдун эки бети. Бул биринчиден коопсуздукка жол бербейт. Ал өкмөттүк жол. 12 кабат, 15 кабаттуу үйлөр туруп атыптыр. Мындай жапайычылык болгон эмес. Кече Атамбаев айтып атпайбы? Мындай жалганчылыкты Акаевтан дагы, Бакиевтен да күткөн эмесмин. Ал болгон эмес ал кезде деп. Демек, ар бир кийинки келген президент өткөндөгү президентке караганда бир тепкич жогорураак мыкаачылык кылып атыптыр да. Кандай дейсиз? Менин сөзүм эмес, дагы бир жолу баса белгилейт. Эми мына соц тармактардан келиптир дейт. Ассаламу алейкум Адахан агай, Акшдагы ийниңиз кайрылып жатат. Биринчиден Акшга келип жердештерден кабар алам деп жаттыңыз эле, качан келесиз? Нурсултан Ташматов дейт. Нурсултан мырза, качан даяр болуп чакырсаңыздар, ошондо жолугушабыз, Кудай буйрса. Келерки шайлоого бүтүн Кыргызстан саясий партиясы катышабы? Атамбаев менен Жээнбеков бирүүгө чакырып, сизди ортодо өз кызыкчылыктарына колдонуп алышпайбы дейт. Эми мен жаш баламын, мен кызыкчылыктарына чакырса бара койгон. Бирок
кооптонууну туура түшүнөм. Ушул дасторкондун чекесине, столдун чекесине чакырып койсо эле ыйлап бактылуу болуп кетет экенбиз. Мен кечээ байкадым аны. Менден камсанабаңыздар. Фейсбуктан Нышанбек уулу Таалайбек дейт, буюрса жакында 300 000 кол топтолуп бүтөт. Референдумдан утуп чыктык, кантип анан кандай жол менен бийликке келесиз дейт. Нышанбек мырза, Нышанбек уулу Таалайбек мырза, мен ушуну жакшы эстеттиңиз. Мен расмий түрдө айтып коеюн, бүгүндөн баштап ошо кол топтоотууну токтотобуз. Себеп 200 000ден ашты. Мен аябай терең ыраазычылык билдирем, айрыкча Россияда жүргөн биздин жарандарга. Ушул метродон метрого жүрүп чуркап жүрүшүп ушулар кол топтошты. Мен катуу ыраазычылык билдирем. Мына биздин Кыргызстанда чуркап жүрүп, бүгүнкү күнгө чейин чуркап жүргөндөр бар кол топтоп. Кечээ мына интернетке чыгып кетти. Өзгөн районунун Мырзаке айылындагы болгон бейбаштык. Эми ошол айыл өкмөттөрү кечээ Акаевди дагы ушундай коргоп келишкен, Бакиевди да коргоп келишкен. Булар кимди болсо коргой берет экен да. Барып эле байлап коюш керек да. Бардык ошол, эч оңолбой койду. Биз расмий түрдө токтотобуз. Эмнеге? Себеп биз 200 000ге жакын топтой алдык, 100 000 керек. 1 жыл, туп-туура 1 жыл болду кол топту баштаганыбызга. Демек биздин саясий аң сезимибиз, деңгээлибиз дали болсо жете элек экен. Эми бүгүн Кыргызстандагы кырдаалдарды кечээкини көрүп отуруп, мен айтып атам, бүгүнкү күндө токтотолу. Биздин мүмкүн мындан эстүүрөөк, мындан чечкиндүүрөөк муун келер дагы. Мына ошолор ишке ашырбаса бүгүнкү күндө титрейт. Мына Токтогулдагы, кечээ Ала Букадагы окуяларды көрдүңүздөр да. Мына нарындан биздин талапкерлер барып, Токтогулда, Ала Букада кол топтоп атса, не деген нерселерди көрсөтүшүп атат. Уят маселе бул. Өтө уят маселе. Ошондуктан биздин бүгүнкү күндө расмий түрдө конституциялык жол менен кол топтоп, көчөгө чыгып жол тосуп эмес, мыйзамдуу түрдө аракет кылганга дагы бүгүнкү бийлик коркот экен, титрейт экен, калтырайт экен. Мына өткөн жылы мынчалык карама-каршылык жок эле. Мынчалык каршылык жок эле. Соңку 2 айдын ичинде каршылык аябагандай катуу күчөдү. Демек биз жакшы эмес жол менен баратабыз. Фейсбуктан 28 кыргыз жарандары көпчүлүгү каалоо тилек жөнөтүү. Аманчылык үй бүлө. Рахмат, аманчылык. Эгер сиз бийликке келсеңиз, саясатта таптаган кадрларыңыз барбы? Болсо алар ким дейт? Эми саясатта таптаган досторду көрдүк го бири-бирин. Тапталган кадрларды билесиздерби? Мезгил алып чыгат, кыргыз эли алып чыгат. Идея менен чыгат. Анан сиздин шайлооңузга ушунча кошуп коеюн дегендерден куралбайт. Көз карандылык болуп калат. Мына ушул жана Шайыр мырза берген суроого айтканымдай, улуттук ушундай бир жумушчу топ түзүш керек да, иликтеп чыгып, биз чекит койбосок, бийликке болгон ишеним кетпейт. Атамбаевдин дарегине айтылган доолордун баардыгын иликтеп чыгыш керек. Атамбаев койгон доону дагы иликтеп чыгыш керек. Мына ушу 3 маселе болуп калды да бүгүнкү күндө. Атамбаевдин мезгилиндеги болгон чыр-чатактарды иликтеш керек дагы. Мына 1 жылдын ичиндеги анан президенттик шайлоо мезгилиндеги чырларды изилдеп чыгып, чекит коюшубуз керек. Бир кыргыздын аксакалы чыгыш керек да, калыс, легитимдүү бир аксакал болуш керек. Айкөл, азамат аксакал болуш керек. Бирок ошондой барбы жокпу билбейм. Элдин арасынан калчыса чыгат. Дагы суроо. Мен келишип калган, мен өзүмдүн жеке суроону берип алайынчы. Атамбаев кече жакында интервью берди. Андан кийин 1 күн 2 күн өтпөй эле Жээнбеков саясатчыларды, премьер-министрлерди, спикерлерди чакырды да. Менин оюмча, азыр ушул тырмакчанын ичинде эгрилөөктүн ортосунда психологиялык, моралдык, анан кийин деген жанагындай катуу кыйкырбаган, бири-бирине катуу айтпаган, мындай бир унчукпаган согуш жүрүп атабы дейм да. Себеби дегенде алар экөө бири талашып, электораттын көңүлүн өзүнө бурдуруш үчүн, актаныш үчүн, элдин сомдун кыргыз коомчулугуна жагыныш үчүн мен акмын деп ушу биринен тала бири ишылса согуш жүрүп атат да. Менин оюма кошула аласызбы? Сиздин оюңузга кошула эмес, сиздин оюңузду айтып эле келатабыз. 100% туура айтасыз сиз. Эки тарабын тең курчутуп аткандар бар. Мисалы, кечээ ушул аксакалдардын алдында мен айттым, эми ал киши кетти. Кеткенден кийин тепкилебей эле койбойлубу? Кечээ жанында турбадыңар беле? Мен турган эмесмин, ошолор турганда. Ошол Атамбаевка кошулуп алып, мени менен күрөшпөдүңөр беле? Анан бүгүн кеткенден кийин неге тепкилейсиңер?
кичине бир намыс болуш керек да. Кечекини коюп бүгүнкүнү сүйлөшпөйлүбү? Биз эртеңкини сүйлөшпөйлүбү? Биз бүгүн кайда отурабыз дагы, эртең кайда барабыз деген маселени койбойлубу? Эми ал убакыт кетти. Ага тарых таразалайт. Бүгүнкү күндө калыс аксакалың жок. Ошону сен туура эмессиң деп казылык кылып бере турган аксакал жок, касиет жок болду деген сөздү. Ошондуктан кече улам чыгып сиз жооп беришиңиз керек. Сиз муну көпкө калтырбашыңыз керек, көпкө созбашыңыз керек. Түз эфирден чыгыңыз. Эл сизди күтүп атат деген азаматтардын ою бираз туура эмесирээк. Неге? Баягы оюндан от чыгат деп коет. Ар бир нерсени кайра чукулай берсең, бул эки киши уруша кеткенде ортого шайтан турат да. Сен күчтүүрөөксүң, сен алдырааксың. Бул сени каттуураак айтты, сен жооп бер. Андай боло турган мезгил эмес. Бүгүнкү күндө кандайдыр бир улуттук биригүүгө чакыра турган күч керек. Улуттук биригүүгө. Бүтүндөй мамлекетти аймакка сен Бакиевчил, сен Атамбаевчил, сен Жээнбековчил эмес. Биз улуттук жалпы кыргыз маселесин көтөрө турган идея керек. Идея барбы? Бар. Ал кандай идея? Кулчулук сезимден токтотуп, тилемчиликти токтотуп, кыргыз биз өзүбүздүн күчүбүзгө таянып, өз акылыбыз, өз потенциалыбыз менен иш алып барышыбыз керек. Мына ушул жөнүндө сөз болуш керек эле кече, бирок тилекке каршы андай сөз болгон жок. Экинчиден, Наркез Өмүрбекова, президент кечээ жолугушуудан кийин экстер менен кайра жеке жолугушуп сүйлөшүлөт деген сөздөр айтылып атат. Эгерде сизди чакырып жолугушууга чакырса, сиздин оюңуз кандай болот? Жообуңуз кандай болот? Менин жообум айтып атпаймынбы? Сары майдай катып жүрбөйм да, бүгүн деле пикиримди ачык айтып атпаймынбы? Мадумаровдун сырын билиштин кажети жок. Мадумаров аквариумдагы балык сыяктуу. Оң тарабынан карасаңар да көрүнөт, сол тарабынан. Кээ бир саясатчылар бар, күндүзү чырак менен атып да ала албай турган саясатчылар бар. Кээде жактоочулук функциясын аткарганда пайда боло калышат. Мен күн деле айтып атам. Бул пикиримди айтып атам. Бул биринчиден. Экинчиден, өткөндө ушул сиздин берген сурооңуз сыяктуу суроо келгенде айттым эле мен. Эгерде Жээнбеков болобу, Атамбаев болобу, Асанбаев болобу, Тешебаев, Балтабаев, ким болсо ошол болсун, мамлекеттин, журттун кызыкчылыгы үчүн деген бир пикир менен чакырса, Мадумаров 24 саат. Эгерде президент болуп туруп, менин командама кел, менин каалаганымды аткар, мен каалагандай иштерди жаса, мага жагымдуу бол десе, мен эч качан ага бара албайм. Мен жеке бир кишинин кызыкчылыгы үчүн эч качан иштеген эмесмин, иштебейм да. Эгер ошондой болсом, менин тилимден да келет, колумдан да келет, Аскар Акаевичке деле жагынып иштейт. Курманбек Салиевичке дагы 2 жолу өз эркин менен кызматтан кетпестен, мына Курманбек Салиевич менен аябай мыкты иштешип аткандар, азыр деле иштешип атпайбы? Биз кыргыздар ойлонуп көрүшүбүз керек экен да. Уң чыкпай эле тыңкыйып жүрө берсең эле жакшы көрмөсүң да. Айтып койдуңду, балеге калдың да. Айтыш керек, себеп могу жерде кайнайт. Айтпай тура албайсың. Айтып атпаймынбы, ошо Бишкектеги аябай түтүн көп, 6,5 эсе нормадан көп экен. Сиздер байкасаңыздар, айрыкча Кыргыз ушул Бишкек шаарында, биздин борборубузда соңку 20 күндүн ичинде балдар ооруканаларында балдар батпай калды. Мына сырттагы коридорлорго чыгарып коюптур. Эмнеге? Ошолор дем ала албай атат. Дем ала албай. Мен өзүм дагы 2 күн, 3 күн аябай жаман каттуу жөө басам. Жөө басып жүрсөм, бүтүндөй үйгө барып, жуунсаң капкара чыгат экен. Биз аябай кооптуу шаарда жашап калдык. Азыр эле жыттап көрүңүздөр, мындай, мына жерге барганыңыздарда байкап атасыздарбы? Бул көзгө көрүнбөгөн угуу. Анын ичинде эң жаман нерсеси баягы неме бар экен, коргошун. Коргошун бүтүндөй тамакты бүтөйт экен. Мына дем алуу органдарын жокко чыгарат. Газ менен, автогаз менен көмүр газынын экөөнүн кошулуусу аба менен аралашканда ушул коргошундун бир сапаты пайда болот экен. Ошондуктан карап көрүңүздөр, балдар четинен ооруканага түшкөн.
Анын баары ошол үйлөрдүн курулушу. Караңыздар, Асанбайдын маңдайындагы баягы баштагы бакты караңыздар. Бүтүндөй үйлөр толуп кетти. Ким, кайсы фирма куруп атат? 2-3 эле фирма куруп атат. А эмне үчүн? Себеп президенттик шайлоого аябай акча коштур. Абдан каттуу акчаларды коштур. Эми ушу резиденциянын жолуна көп кабаттуу үйлөрдү куруп баштагандан кийин эмне дейсиңер? Эгер ошончолук жер керек экен, бишке өсүш керек экен, бул жагын кантты көздөй, бул жагын сокулукту көздөй өстүрбөйлүбү? Трассага да жакшы болот го. Жок, биз тоону курам. Тоо жакты карай кетип бартабыз. Биз өзүбүз отурган бакты өзүбүз кыйган бир көрпенде экенбиз да. Кимде суроо бар? Азыр. Биринчи бүтүп алалы. Президенттин расмий түрдө иштей баштаганына 3 күндөн кийин 1 жыл болот экен. Анан ушу акыркы мезгилдеги кадр саясатына көп коомчулукта өйдө төмөн сөздөр айтылып атат да. Өзгөчө министрлердин, мисалы, маданият тармагында 1 күндө иштебеген адам маданият министри болуп атат. Бишкек шаарынын мэринин тегерегинде көп сөз айтылды. Анан ошол эле кадр маселесине байланыштуу болуш керек. Мына кечээки дем алыш күндөрү Баткен облусунун прокурорун ит аткандай атып салып атат. Эми карапайым адамды айтпай эле кой да. Эми областын прокурору аны коштоп 6 кызматкери жүргөн экен да. Булар эмне эс алып эле жүрүшкөн экен да. Анан ошол маалыматты айтпай атат, мас болушкан дейт. Анан бул маселе боюнча. Анан эми башканы айтпай эле коелу. Акыркы жумада кошуна Тажикстанда Рогун КЭСи 1-чи агрегат пайдаланууга берилди. Бул өтө чоң Борбор Азияда экономикалык чоң бир секирик катары бааланып атат. А Өзбекстанда 2-чи ирет Түштүк Корея менен мына Наманганга автомобиль заводун куруп атат. Россияга чейин экспорттоп атат. А бизде эмне экономикалык өсүш? Эми тилекке каршы Эмил мырза, кептин баары ошондо да, күйгөнүм ушул да. Себеп бүгүнкү күндөгү Жогорку Кеңештин жалпы деңгээли белгилүү десем, кече мамлекетти, өкмөттү башкарып келген азаматтарыбыздын деле сүйлөгөн сөздөрүнөн улам айтып калдым да, ошо завод куруш керек, антыш керек, мынтыш керек дегенден. Билесизби, биздин кайгыбыз эмнеде болуп атат? Баягы чечкиндүү түрдө кадам шилтеп бир жерден бир өзгөртүү жасай ала турган азаматтардын баарын жоготушуп атат. Тилекке каршы ушундай болуп келатат. Жалаң эч нерсеге алсыз, эч нерсеге кудуретсиз, эч нерсеге көз жетпегендер ушундай болуп келет. Өзбекстан эмне үчүн ошондой секирик жасады? Мен аны айттым, кайталабай эле коеюн. Тажикстанга биз мындан 15 жыл башта биз көмөк берип келген мамлекетпиз. Мындан 10 жыл башта баягы Баткен Канибадам электр жанакы берүүчү мамыларды куруп, ошондо Тажикстан айткан, сиздер бизди сактап калдыңар. 10 жыл башта бизден көмөк сурап келген Тажикстандын бүгүнкү күндөгү ички дүң продукциясы Кыргызстанды тебелеп кетти. Бизден электр энергиясын сатып алып келеткан мамлекеттер энергетикалык көз карандысыздыкка жетишти. А биз былтыр 1-чи жолу башка мамлекеттерден электр энергиясын сатып алганга мажбур болдук. Суунун башында туруп. Бул неге келип келди? Бул баягы Сталин айткандай, кадр жокпу, эч нерсе чечилбейт. Мен кече ушул сөзүмдү айттым. Кечирип кой дедим, премьер-министриңден баштап министриңе чейин эч кимди тааныбайбыз. Тааныбайсыңар, силерди тааныбайсыңар. Эгер саясаттын казанында кайнап аткан, мен аларды билбесем, карапайым калк кайдан билет? Тааныбайт да. Башта билесизби, Тоңдун акими ким экенин билет элекпиз. Лейлекте ким аким билет элекпиз. Чаткалдын акими ким билет элек. Акталаанын акими ким, ат башынын акими ким билет элек. Алар акимдер Бишкекке жөнөптүр десе, элдин бар район күчү. Же кызматтан алат, же кызматтан көтөрөт деп. А бүгүнкү күндө алардын кайда жүргөнүн өздөрүнүн аялдары да билбейт да. Ошол сыяктуу, билесизби, Ош областында Ош шаарынын прокурору, шаардык прокурор бир учур болгон, сууга чөгүп кеткен. Аябагандай каттуу будуң чаң болгон. Кантип шаардын прокурору сууга чөгүп кетет? Кантип деген маселе бул. Натыйжада эмне болду? Шаардык жетекчилердин баарын кызматтан алган. Каттуу жазалаган.
шаардын жетекчиси чоңоюп калган кишинин сууга чөгүп кеткенине жооп берген. А бүгүн областтык прокурорду атып кетип баратат. Бул баягы катардагы көрүнүш катарында сыпатталып атат. Уят маселе. Болгондо дагы жөн киши эмес экен, баягы курулуш башкармалыгынын жетекчиси экен. Эмнеден чыгат? Мына ушул Бишкектеги жер бөлүнүп атканда 2-3 эле курулуш компанияларына берилип атат жердин баары. Ага тиешелүү кишилер барбы? Бар. Ким ошол курулуш компанияларынын үстүндө туруп атат? Билебизби? Билебиз. Эми Эмил мырза жанагы сөздүн башында айткандай эле, эгерде эң биринчи жетекчи таза болуп, чечкиндүү болуп, столду жара чаап, тартипти талап кылмайынча андай нерселер токтобойт. Ошону жасаган кишилер дагы мүмкүн кечээки куржунга каражат кошкондур, кошумчасын бергендир да. Ошон үчүн эч ким тааныбайт да азыр бүгүнкү күндө. Кызыл кекиртек кыйла жерге секиртет деген кыргыздын макалы бар. Кекиртекке бирдеме салгандан кийин сөзсүз илинет. Ага каршы эч ким эч нерсе дей албайт. Кайгыбыз ушул. Бул жоопкерчиликти жалпы бүтүндөй элибиз дагы өзүнө бөлүп алышы керек. Шайлоолордо чуркай бербей. Мына мугалимдерди көрүп атасызбы? Дарыгерлер чыгып атат. Мына ушул дарыгерлер менен мугалимдер кечээ шайлоодо аябай активдүү иш көрсөтүшкөн. Себеп бирөөлөрдүн айлыгын 26 000, бирөөлөрдүн айлыгын 30 000 кылып берем десе чуркашкан. Бирок чуркаганда айлыгыбыз ушунча болот экен деп чуркашкан эмес. Ушунчадан берди деп чуркашкан. Ар бир киши өзүнүн пейилине жараша болот. Тилекке каршы бүгүнкү күндөгү мугалимдердин абалына менин зээним кейит. Мугалимдин баласы катары. Алардын сааттарын кыскартты. Алардын айлыгы мына мугалимдерге, дарыгерлерге жаңы реформанын натыйжасында баягы үй бүлөлүк борборлорду курасыңар дегенде мына дарыгерлердин безилдеп атканын 100% колдойм мен. Эң туура маселе коюшуп атат. Кантип тиш доктор педиатр болушу мүмкүн? Балдарды кантип дарылайт? Кантип ич өткөндү дарылаган киши? Кечирип койгула, жанагы боюнда бар аялдарды карайт. Мен гинекологмун деп атат ал. Мен кантип карайм аларды? А эгерде кайсы бир сандагы кишини ошол оорукчандарды кабыл алсаң гана айлыгың көтөрүлөт экен. Бул кандай деген нерсе бул? Мисалы, Актала районунда, же Ат Баш районунда, же Чоң Алай районунда, же Алайкууда кыргыздар барып каралбайт. А эмне кылат ана? Мага киши келбеди деп айлыксыз отура ал. А ким отурат ал жерде айлыксыз? Баягы сабатсыз кишилердин келип калганын кесепетине. Мына бир депутат акылдуу болуп чыгып атат. Иштеп аткан пенсионерлердин пенсиясын токтотушубуз керек деп. Айланайын, атаңа рахмат. Кантип акылың жетти ошого сен ушундай маселе көтөргөнгө? Ошол пенсионерлердин баары жыргап кеткенден, же кылаарга иш таппагандан иштешип атабы? Ошолор жок дегенде 2 литр сүт алып берсем, же болбосо мен жумушсуз отурган неберелериме мектебине төлөп берсем, ата-энесин жумушсуз отурат. Көпчүлүгү айылда ошол чоң эне чоң аталарынын пенсиясы менен жашап атат. Мен ушундай демилге көтөргөн депутатты башка бир планетага көчүп кет деп айтат элем. Сен демек кыргызда билбейт, түшүнбөйт экенсиң. Эмне үчүн иштеп атат? Бул бир. Экинчиси, бүгүнкү пенсиядагы иштеп аткан дарыгер болобу, мугалим болобу, а башка жерде башка кызмат жок пенсионерлерге. Мына ушуларды устат катары караш керек. Алар союздун мезгилинде бүткөндөр, аябагандай мыкты тажрыйбалуу инсандар. Мына 60-ка чыккан атаңдын алдап акылын ал дейт. Аларды тескерисинче сылап сыйпап, кошумча акча берип, каражат берип болсо дагы ошолордун тажрыйбасын үйрөнүп калыш керек. Тескерисинче же айлыгын алсын, же пенсиясын алсын деп. Бул көпкөндүк. Бул турмушту түшүнбөгөндүк. Кантип баа берсе болот ошол депутатка? Турмуштан алыс. Негизи өзү соцфонддун бюджети өзүнчө, мамлекеттин бюджети өзүнчө экенин билбейт экен ал депутат. Эми аны билген депутаттар саналуу эле ал жерде. Бирок саналуу. Өзүнчө болоорун да билбейт экен да ошончо. Жана Тиллаев деген депутат. Жана финансы комитеттин төрагасы болуп турган. Ата журт республикасынан Биякта бирөө жазган экен, өтүп кеткенден таппай калсам кайра жазып атат. Макул эмесинин кыймылы боюнча Москва шаарында кол топтоо жакшы жүрүп жатат.
сиздин бир сөзүңүздү катуу кармап, үмүтсүз бир гана шайтан деген сөзүңүздү кармап, үмүтүбүздү эч качан үзбөй, кол топтоону токтотпой келе жатабыз. Биздин үмүтүбүздү дагы да күчөтүү максатында кол топтоо боюнча дем күч катары алтын сөздөрүңүздү баса белгилеп кетиңиз. Мен ошол дагы бир жолу ыраазычылык билдирүү менен айтам, ошо Москва шаарынан деп атасызбы? Уразматов деген Уразметов, рахмат. Мен кече кат алдыкпы ошо Москвадан, кече. Ошол биздин жарандар ошол жака чакырып атыптыр. Аллах насип кылса, ошол бир 2 жуманын ичинде барып калсак керек, жолугушуп калсак керек. 2 жума 10 күн, 20 күндүн ичинде жолугушуп калсак керек. Мен ошол жерге барганда кенен айтып берем. Ушул маселе боюнча. Мен өзүмдүн ыраазычылыгымды айтып келем. Кудай кааласа. Мына азыртадан баштап жанагы жаңы бийлик биздин партияга киресин, тигиндей кыласын, биз чогуу барабыз деп кээ бир жанакы партияларды чакырып өздөрүнө кол бала кылып, баягы СДПК Кыргызстанды, мекеним Кыргызстанды, анан дагы бир канча партияларды кол бала кылбады беле? Ошол ыкма менен кол бала кылып, дагы бир 2-3 партияларды айтып атыптыр, алар тим эле дүүлүгүп калыптыр. Программасын жарыялап, анча-мынча азаматтар Москвага каттап, анча-мынча карындаштарыбыз райондорго жөнөп, чуркап, кече мына Өзгөн районунда мугалимдердин баарын топтолуп бересин деп барып, бир СДПКдан бир депутатыбыз барып, жерден мугалимдердин баардыгы нааразычылык айтып, аны кууп чыгып башталыптыр да ушундай иш аракеттер. Оңолбойт экен да, оңолбойт экен, эскиден сабак албайт экен. Баягы эле ыкмага түшүптүр да кайрадан. Мен Кудай буйрса барганда жолукканда кененирээк айтып берем. Чаткал районунда Терексай айылында Түрк менен Кытай элди кыйнап бүттү. Терексай ушу жүрөгүм аябай жакын, ушулардын безилдегенин көптөгөн жылдардан бери эч ким укпай келатат да тилекке каршы. Алтын бөлүп алуучу завод куруп, элди улап жатат дейт, токтоткула деген талапка бизди камап соттоп атат. Биздин укукту ким коргойт? Баардык жака кайрылдык, натыйжа болбой жатат. Бар үмүтүбүз сизде адаканага деп чаткал эли дейт. Рахмат. Мен барып жолугуп келдим эле, жолугуштук эле, сүйлөштүк эле. Сиздерге айтканмын, эгерде айылдык кеңештин депутаттарын жыйнап, биздин Кадамжай районундагыдай чечимди кабыл алгандан кийин мыйзамдаштырып туруп, каршы турсаңыздар, камамактан камасын. Камаган киши эч кандай кыйынчылык тартып кеткен күнү жок бүгүнкү күндө. Мүмкүн аябай каттуу кыйналган кезиңиздерде болгондо бир 3 күн кыйнайт. Башка эмне деп кыйнай алат? Бекем турушу керек дагы ушул элибиздин, жерибиздин келечеги үчүн деп, ушул неберелерибиздин ден соолугу, чеберелерибиздин ден соолугу үчүн деп туруш керек. Анан кармап койду деп эле коркуп качып жалтаңдай бере турган болсо, бүгүнкү бийлик арамза бийлик ушуга көнүп алган. Коркутуп койдук. Мына кече Өзгөн районуна барган биздин кол топтоп аткан азаматтарды милициялар машинага салып алып, Ошко чейин жеткирип коюшуптур. Таңын азырайын, намыссыздар. Намыс деген калбаптыр. Биздин райондон чыгып кетчи, анан башка районго барып алып, каалаганыңды кыл дейт экен. Барбы суроодо? Убакыт болсо бир суроо бар. Канча болсо? 4-5 мүнөт. 4-5 мүнөт калса, дагы 20 мүнөт. 4-15-те убакыт боюнча бүтүрөлү. Экиси дагы, азыркысы дагы парламентаризм жөнүндө сөздү айтып жатышат. Бирок баарына биз жооп беребиз, мен жеке жооп берем деп Атамбаев да ушу баары бир 7 жыл бою деп ал айткан. Кече Сооронбай Жээнбеков дагы баарына мен жооп берем, баары бир акырында келип деп интервьюсунун алдыган айтып атат, жана 24 KG'ге берилген интервьюда ошол сөз бар. Анан айтканы бирок парламентаризм булар. Парламентаризм, парламенттик система боюнча буларда бул жөн эле ширма катары пайдаланып келе жатабы, же чындыгында кечеги жолугушууда бир чын эле ушуга карай бир реалдуу бир ойлор бар бекен? Жок, Айдан мырза. Парламентаризм деген сөздү жаттап алышкандагы парламентаризмдин түпкү маңызын түшүнүшпөйт өздөрү. Мен ачык эле айтам, мага капа болушпасын. Эгер парламентаризмди түшүнөбүз деген болсо, мен мындай бир жекеме-жеке чыкканга түз эфирден даярмын. Парламентаризм боюнча кече Зайнидин Курманов туура сөз айтты. Абдан туура айтты.
Бул ошо тарых илимдеринин доктору, өзүн саясаттануучумун деп жүрөт, политологмун деп жүрөт. Бул киши илимий негизде туура сөз айтты. Баса белгилеп айтты. Мен чыдабай кетип, бара келди деп кыйкырып жүрөт. Болбосо парламентаризм дегенде бет баш оту менен парламентаризмге ыктаган киши ушул Зайнидин Курманов. Мына ушул киши айтты. Мен соңку мына 15 жылдык кыргыз тарыхын карап келсем, парламентаризм түк бизге жарашпаган система экен деп. Биздин менталитетибизге да туура келбейт экен, биздин бүгүнкү геосаясий турган турагыбызга да туура келбейт экен деген сөзүн айтты. Бара келди дедим мен. Браво деп койдум. Колун кыстым. Көрдүңүзбү? Бүгүн парламентаризм деп сүйлөп аткан кишилер ал парламентаризмдин тарыхын, анын табиятын, аны кандай нанга кошуп жейт, сыйпап жейби, же кесип үстүнө кошуп жейби, аны түшүнбөйт. Үйрөнүп алган. Реформа деген сөздү үйрөнгөндөй эле, парламентаризм деген сөздү, анан жанагы бюджет деп коюшат да, бюджет дейт. Көбү бюджет деп айта албайт, бюджет дешет. Ошону кыргыз казынасы деп эле айтсаң болбойбу деп күйөм да. Бюджет. Эми мен эч кимисинин экөөнүн тең сөздөрүнөн дагы, иштеринен дагы, көздөрүнөн дагы байкаган жокмун парламентаризмге өтүүгө да интизар экендигине. Жок. Эгер парламентаризмге өтүүгө интизар кишилер болгон болсо, парламентке, баягы өкмөткө өктөмдүк жасабайт. Бүгүнкү күндө конституция боюнча парламенттин укугу күчтүү. Парламентке билесиздерби, жанагы өзү эрки менен күрөшүп келген төрага болгондо парламент ордун көрсөтүп атат. Бирөөгө жагабы жакпайбы билбейм, Текебаев спикер болгондо парламенттин күчү кандай эле. Аны байкашты да президенттер, көрүштү да. Мен өзүмдү кошуп эле айтпайын, мен ошол президент каршы пикирин аттап өтүш боюнча каттуу иш жасадым мен. Президенттин каршы пикирин аттап өтүүгө, ветасын. Менин колумдан келди, аттап өттүк. Бакиев каршы пикир койду, биз аттап өттүк. Натыйжада ошол системаны эмне жоготту? Энергетика сектору жоготту. Тарифти көтөрүп жоготту. Тарифти көтөрүү боюнча биз ветаны четке какканбыз. Ошондо сизге конец деп чуркап кирген бир премьер-министр. Сизди бүттүңүз деп, айнанайын. Аллах бүтүрбөсө, пенде бүтүрө албайт адамдын жашоосун. Мен ошол жообум болгон. Эми ошол сиздин өмүрүңүзгө бүттү деген премьер бүгүн кайда жүрөт да, Мадумаров кайда отурат. Ошондуктан эч нерседен коркпош керек. Маңдайыңа жазганды көрөсүң, эмнеден коркосуң? Титиреп, калтырап жүрүп өткөн дагы өтөт. Билесизби? Кече бир мисал келтирдим эле да. Момундай болуп, чыркырап, чындыкты бетке айткан көк жалдардан коркпош керек. Себеби алардын зыяны жок. Кече Атамбаев айтпадыбы? Ушунча жыл ун чыкпай жүрүп, аркама аябай каттуу канжар сайды деп. Ун чыкпай жүргөндөр сайышы мүмкүн. Момундай болуп, каттуу пикирин айтып жүргөндөр эч качан арттан бычак сайбайт. Себеби алардын мүнөзүнө туура келбейт бул. Эми бир санды карап көргүлө. Ыркырап, гүрүлдөп, Токойдун кожоюнубуз деп жүргөн аюулар бир жылда канча кишини өлтүрөт экен? 20га жетпейт экен. Ыркырап жүргөн жолборстор бир жылда канча киши өлтүрөт экен? Алардын да саны 20га жетпейт экен. Мына арыстандарды, жолборсторду, аюуларды бардыгын бириктирип келсең, 70ке жетпейт экен. Бардыгын өлтүргөн бир жылда. Көзгө көрүнбөй жүргөн чиркей 2.700.000 кишини өлтүрөт экен бир жылда. Мына силерге керемет салыштырма. Баягы дүркүрөп чыккан саясатчылардан коркпогула президенттер. Алар эч качан артыңдан бычак сайбайт. Алар андай мыкаачылыкка барбайт. Ушул алар ачык айтат, пикирин ачык айтат. Ката кетирген болсо кечиримдүү болот, кечирип. Мына кече кеткен кишини аябай каттуу айтып баштаганда мен кайрылбадым. Эми кеткен кишини жөн эле койбойлу деп. Жөн эле койгулачы эми депчи. Мына эң коркунучтуусу жаныңда жүргөндөр коркунучтуу. Ызылдап көзүңө көрүнбөй жүрүп алып. Ошол жана чиркей сыяктуу 2.700.000 кишини өлтүрөт экен бир жылда. Байкап, карап көргүлө да. Көзүңө да көрүнбөгөн нерсе да. Бүгүн кыргыз саясатчылар дагы
үйдө да жок, чүйдө да жок, дөңдө да жок, ойдо да жок саясатчылар бар да. Чыкпай тымпыйып жүргөн саясатчылар бар. Жана жер телөөнүн ичине кирип кеткендер да. Ошолор элге көрүнбөй, үнүн чыгарбай мамлекетти өлтүрүп атат. Ошол акча жасап алып. акча жасап атат, ун чыкпай, жана чиркейге окшоп жүрө берет да, эч көрүнбөйт. Баары уктаганда барып, акырын канын соруп коет. Тып-тынч. А могул күркүрөп жүргөндөрдөн зыян тийбейт. Андан сактанбай эле койгула. Эң күркүрөгөн ошо бетине айтып катуу айтканы болсо керек. Эң каттуусу ошол. Эң каттуу айткан ошол. Бирок сынды кимдер гана айтпай атат. Баарын айтып атат. Мына азыр Facebook'та карасаңар, эң керемет пайгамбарлардын тарыхын жазып койсо, видео кылып жасап. Иисус, Иса алейхиссаламды, Муса алейхиссаламды, биздин пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламды, Ибрахим алейхиссаламды, Нух, Ной алейхиссалам, ошолордун баарын жазып койсо, ошого дагы момундай кылып көрсөтүп атпайбы? Ошого дагы эмнеге? Эмне ал пайгамбардын тарыхы жакпайбы сага? Эмнеси жакпайт? Эмнеге мондай кылат? Демек, биз сындан коркпошубуз керек. Ал баары бир айтылат. Атеисттер бар да. Агай, менин суроом бар. 24-ноябрда Соңку 3 суроо кылабыз, кыска суроо кылабыз. 24-ноябрда чоң курултай өткөн атат да, чакырып алдыңызбы? Эгерде алсаңыз, барып кандай сөздөрдү айтасыз? Анан алдын ала көбүнчөсү 1 жылбы, 10 жылбы, канча жыл мурун эмне айтсаңыз, ошонун баары кийинки көп убактардан кийин жашообузда кайталанып атат да, сиз айткан сөздөрчү. Ошон үчүн алдын ала айтсаңыз, курултайдын мааниси. Курултайдын башында мага ушул идеяны айтышты, мен айттым. Курултайдын болгону жакшы. Бул керек. Бир кандайдыр бир аянтча болуш керек. Сөзсүз түрдө айтылыш керек, айтыла турган сөздөр бар. Бирок айткандар кимдер болот дагы, айткандар кимге айтат? Эмне болду? Эмне өзгөрдү? Ошондуктан мен курултай менен курултайдын негизги идеясы, максаты ошондой жыйналып туруш керек, ошондой айтылып туруш керек. Мен колдойм, бирок бул курултайга мен барбайм. Мен ачык айттым. Мага негизги баяндамачы болуп бериңиз деп да суранышты. Жок, мен баяндамачы да болбойм. Неге? Себеп ал жерге барганда азыр бирөө бирди айтат, экинчиси каршы чыгат, үчүнчүсү кызылдап чыгат, төртүнчүсү дагы бир. Ошентип курултай деген сөздүн дагы ашмалтайын чыгарышат. Баркы кетет. Себеп азыр эки тарабы тең даярданып атат. Түшүнүп атасызбы? Эки тарабы тең. Бирөөлөр бирөөнү жактап чыккысы бар, экинчиси ага каршы чыккысы бар. Ошону менен бир уч эл дагы бир дүрбөйт. Эгерде маданияттуу түрдө, сабаттуулук менен жакшы бир маанайда бүгүнкү кырдаалды талкуулайбыз деген маселе болгон болсо, анда бул курултай аябагандай керек нерсе. Бирок ал деңгээлге жетишине менин көзүм жетпейт. Улукбек Кочкоровдун бийликке алып келүү бул элдин президентке болгон нааразычылыкты басып койду эмеспи? Эми бир кишини кызматка алып келсе эле нааразычылык басылып кеткен болсо, ал нааразычылык эмес. Москвадан Айбек Атабеков деген мырза берген экен, эл сооротуучу максатында. Эгер ошондон кийин эле сооронуп калган болсо, анда аман болгула. Экс-президент кайра саясатка кайтып келем деген ниетин билдирди. Бул өрө экс-президент деген макамга, статуска жамынып алып, ошол эле кезде саясий ишмердүүлүгүн улантса боло берет. Экс-президентте укуктан башка милдеттер да бар. Ал бейтараптыкты сактап, бардык тарапка мындай түз болуп үйдө жатыш керек беле, же экс-президенттин статусун колдонуп ошол эле кезде азыр оппозиция өткөн ачык эле болуп калды. Мен ошолорду жетектейм деп атат. Ошол көч башына турам деп атат. Анда кез келди ошол кишини ошол макамдан ажыратса болот. Билесизби, мен эч кимге бир жамандык каалабайм, айрыкча кеткендерге жамандык каалабайм. Адамдык, инсандык жагынан берген сурооңузга жооп берем. Бул эки тараптуу караш керек. Мыйзамдык тарабын караш керек, ыймандык тарабын караш керек. Ыймандык тарабын алганда, туура айтасыз, кеткен кишилер мамлекеттин жетекчиси болуп, президент болуп туруп кеткен кишилер жашына карабай, башкасына карабай, бейтараптуулукту сактап, унчукпай калган. Адамгерчилик жагынан бул жакшы.
мыйзамдуулук тарабынан алып караганда кыргыз мамлекетинин эркин жаранын катарында ар кандай иш менен алек болууга толук укугу бар. Бул башка маселе. Бул башка маселе. Ошондуктан мыйзам тарабы башка, ыйман тарабы башка. Мен ушундай жооп берет элем. Барбы суроо? Кимсиз? Мен жаңы кошулуп атам. Кимсиз? Ошо баары тааныш. Бечелова Эльмира. Лира? Бечелова Эльмира. Эльмира, Алтын ай чыгарган мен бул жака. Аха. Эми сурагым келет да, бизге кирип аткан продукция мындай текшерилеби? Мындай лабораториялык таможнядан лабораториялык исследование болобу, болбойбу? Мен ошол суроо. Болуш керек. Мына Шайыр мырзанын берген жообундай берем. Адамдык жагын алайынбы же мыйзамдык жагынбы? Мыйзамдык жагы. Мыйзамдык жагында аябай каттуу текшерүүдөн өтөт. Бизде Кытайдан келип аткан продукция бизди атравить этип аткан жокпу деген. жокпу деп таң калыш менен карап атасыз. Атырайт этип атабы деп уулап атабы деген сөзүңүз де ғой. Ууланып атат. Деп ойлойм. Кытайдан келген оюнчуктар дагы уулап атат. Мына Россия Кытайдан келген оюнчуктардын баарына тыюу салып койгон. Себеп алардын жасаган жанагы куурчактары, алардын жасаган машиналары кайсы бир деңгээлдеги үйдөгү температура өзгөргөндө жагымсыз жыт бөлүп чыгарат. Же болбосо балдар сөзсүз түрдө аны тиштеп ойнойт, оозуна салат. Ошону менен аябай каттуу аллергия болот. Ошону менен дем алуу системасына каттуу зыян келтирет. Булардын баарын Россиянын окумуштуулары далилдеп, алар ушундай чечим кабыл алып киргизбей койгон. А биздин Кыргызстандын 4 тарабын кыбла. Бардык жагың ачык. Эгер жаап койгон жерге келгенде дагы бир Франклиндин сүрөтү менен кагазды кармата койсоң, заматта ошол жер ачылып кетет. Бизде тартип жок да. Анан дагы бир суроом бар эле. Эмне үчүн жанагы боору, бөйрөгү ооруп аткандар бизде аябай көбөйүп кетти да? Же интернетке байланыштуу көбөйүп кеттиби? Ошолорду эмне үчүн биздин медицина мисалы Түшүндүм. ошол Камкордук албайт. жөнүндө эч эме мындай Ал эле эмес. мамлекеттик деңгээлде карабайт да эч ким. Кайсы маселе мамлекеттик деңгээлде каралып атат? Андан башка айтыңызчы. Эми суроо деп эле суроо. Эч бир нерсе мамлекеттик деңгээлде каралбайт. Дүйнө жүзү боюнча диабет менен ооругандарга, анан кургагучук менен ооругандарга бүт баардык дары дармектери бекер берилет. Бул өз мамлекетинин жарандарын сыйлаган, биздин мамлекеттин байлыгы, биздин элибиз деген мамлекеттер ушундай мамиле кылат. Бизде диабет менен ооруган балдарды караңыз да, чалдарды караңыз. Бүтүндөй баары какшап, мына дарыканаларга кирип барсаңыз, ошол бүтүндөй бир кутусун ала албайт. Эсептеп, бөлдүрүп алат ичинен чыгарып. Бүгүн 5-өөнү алып турайын, эртең мүмкүн акча таап калсам, дагы келип алып кетем, кызым деп калтырап турган кемпир чалдарды көрөм мен. А эмнеге толук албайсыз? Акчасы жетпейт. Диабет менен ооруйт ошол аксакалдар, чалдар, кемпирлер. Жап-жаш балдар, бүгүнкү күндө туулган балдар дагы диабет менен ооруп баштады. А Россияда кече Путин ушундай маселе койду. Дарыканага кирип барды. Эмне үчүн дарылар кымбат деп? Эмне үчүн эл ала албай атат деп? Аларда диабет программасы бар. Ошол ооруган кишилердин баарын каттоого алат дагы ай сайын берилүүчү ийнелерин берип турат. Берилүүчү дарыларын бекер берип турат мамлекеттин эсебинен. А биздикилер болсо барсаң ийнени дагы бербейт. Сатат. Бахиладан баштайт. Бахилазмысы ал турган иш. Ошол диабет менен ооруп, билесиздерби сиздер, эгерде өз убагында ошол ийне ала албаса, убагында дары иче албай калган болсо, комага түшөт. Ал биздин дарыгерлерди, биздин мамлекетти ал кызыктырбайт, бийликти. Комага түшөсүңбү, томолонуп кетесиңби, тирүүлөй көргө түшүп кетесиңби, өзүңдүн ишиң. Ошон үчүн айтып атам мен. Кадрларды туура коймоюнча бизде эч нерсе өзгөрбөйт. А бүгүнкү күндөгү саламаттык сактоо министри эмне болгон министр? Байкап көргүлө барып. Көргүлө кече жанагы билим берүү министри айылдагы мугалимдердин айлыгы канча экенин чын айтайын билбейм, мен тактап берейин деп атпайбы. Ошол министр бана. Кечирип койгула. Ошолордун баарын төбөбүзгө коюп алып, чыдап көтөрүп жүргөн ким? Биз. Ким оңдош керек? Эл оңдош керек. Ким көзөмөлгө алыш керек бийликти? Эл алыш керек. Анан 2-3 кишини эле чыгарып коюп, ушулар айтат, ушулар дейт. Анан ошолорду жазалап аткан болсо, туура өзү жөн жүрбөдү да.
Биз эмне болгон коом болдук анда? Кандай коом болдук? Мына кече ушул Кадамжайдагы дагы, Чаткалда дагы, биздин Кумтөрдө дагы, Тогуз-Тородо дагы болуп аткан алтындарды, биздин элди уулаганды токтотолу деп барып кол жыйнаганы барган болсо, дүңкүлдөп баары качып жүрөт, үркүп. Качып жүрөт. А ушундай элдин баксы үчүн күрөшкүсү келеби анан? Ошого күрөшөйүн деп чыккан жигиттер менен кыздардын дагы колу муздап атпайбы? Көөдөнү муздап калып атпайбы? Биз татыксыз экенбиз деп атпайбы? А мындай болгон кайдыгер элге баары бир экен. Эртең Кытай басып келсе деле баары бир экен. Тескерисинче кол чаап күтүп алат экен. Анан кандай болот? Ошондуктан эгерде биз ушул чек аралардын баарын жапмайынча, карап көрсөңүз, 10 миллион доллар турат экен. Мына рак менен ооругандардыкы. Ошол жанакы жаңы аппарат 10 миллион доллар турат экен. Ызылдап, 10 жылдан бери чече алышпай атат. А кээ бир азаматтарыбыз чыгып атат, мультимиллионердибиз деп. Сен соопчулук үчүн ошого 10 миллион бөлүп койбойсуңбу? Биздин кыргыздар жалдырап бүттү го, мына Казакстанга барат, Россияга барат, жалдырап көрүнгөндүн көзүн карап бүттү го. Түркияга жалдырайт. Күндө сайын ушундай титиреп, ошол бүгүн кетем, эртең кетемби деп өмүрүнүн акыркы күндөрүн санап отурган канча жарандарыбыз отуруп атат. Ата бубасы 10 миллион доллар экен. Бөлүп койбойсуңбу айланайын? Безилдетпечи ошол соңку мүмкүн канча бир айы калгандыр, канча бир жылы калгандыр ошол ооруп аткандардын. Неге жүрөгүң оорубайт сен? Неге сыздабайсың? Неге ыйлабайсың сен? А тескерисинче чыгып мактанып атабыз. Баланча миллиард киреше таптым, түкүнчө миллиард киреше таптым. Мына жогорку кеңештин түзгөн эмесин караңыздар. Бүтүндөй бүт баары үйсүз экен, көчөдө калгандар экен. Эч кимсинин үйү жок экен. Жалпы элдин өзү ушул бийликти көзөмөлгө алмайынча, бийликке кимдер баратканын карамайынча, ошолорго талапты коймоюнча биз оңолбойбуз, карындашым. Биз киши болбойбуз. Биз эл болушубуз кыйын болуп калды. Мына бир жылдын ичинде өткөн 17-жыл менен 18-жылдын бир жылдын ичинде 220 000 кыргыз жараны чыгып кетти Кыргызстандан. Эмнең гүлдөп атат? Эмнең өсүп атат? Теледен чыксаңар Ала Тоону карагыла. КТРди, ЛТРди карагыла. Мына кеткен президент айтты эле, Европа суктанып бизге таң калып атат. Кантип кыска мезгилде ушундай гүлдөп кеттиңер деп атат деп. Калып го. Эми бүгүн айтып атат, элетти көтөрүү жылын аябай туурадай жарыяладыңыз. Элет аябай жакшы шыктанып кетти. Эмнеси шыктанды? Элет шыктанып аткан болсо, ошол элетти көтөрүү жылында 220 000 кыргыз кетеби? Элетте жашоо жок болгон үчүн, элетте акча жок болгон үчүн, жумуш жок болгон үчүн, элетте жашоо мүмкүн болбой калган үчүн ошолор кетип баратат Россияга. Бул Россияга кеткендин гана саны. Бул кыргыздардын берген саны эмес, Россиядан расмий түрдө Россиянын кызматынын берген саны. Бир жылдын ичинде 220 000 кыргыз жараны келди Россияга деп. Эмне дейбиз анан отуруп алып? Сүйлөгөндүн оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман. Муну токтотуш керек го, муну айтыш керек го бирөө жарым. Анан кечекиндей жыйналган жерде аксакалдар аксакалдык сөзүн айтуу керек. Жаныңызда туруп беребиз, сиз менен биз. Ошо жаныңызда туруп беребиз дегендердин баары ошо президенттер кетти, жанында эч ким кошо кеткен жок. Ошондуктан мурдагыдай эле кызматта, мурдагыдай эле керектүү кишинин жанында, мурдагы эле дасторкондун четинде. Эми аягында айтарыбыз ушул. Жакшыбы, жаманбы бизге жакшы элди эч ким бербейт. Жакшыбы, жаманбы бөтөн жерге бизге эч ким жер кылып бербейт. Биз келиңиздер ойлонолу, пейилибизди оңдойлу, намысыбызды көтөрөлү, бир болор болбос нерселерге азгырылбайлы. Негизгиси жанагындай чыр-чатактан, ар кандай бир ызы чуулардан Кудай сактасын, жаратылыштык кырсыктан Кудай сактасын бизди. Мына башка мамлекеттерди караңыздар, Америкада 100 000 деген үйлөрдү көчүрүп атат, Калифорнияда. Эгер Кыргызга ошондой апаат келе турган болсо, 10 үйдү көчүрө албайт. Мына Дача суудагы 29 үйдүн азабын канча жыл чегишти, канча жыл тартышты. Россияда караңыздар, Сибирде не деген суу каптоолор, өрт каптоолор болуп туруп, 100 000 деген үйлөрдү бизди, Кыргызстанды жараткан ошол асман жерден келген балелерден сактасын. Бизге жараткандын гана мээри төгүлбөсө, кыргыз бийлигинин мээринин төгүлүшүнө көзүм жетпейт. Аман бололу,
жакшылыкта жолугушалы. Сиздердин келгениңиздерге рахмат. Кененирээк жооп бергенге аракет кылдым. Кээ бир сөздөрүм ачуураак болуп кетсе керек. Бирок таттып айта тургандар көбүрөөк. Ачуу тийген болсо туура түшүнүңүздөр. Дагы бир жолу кайталайм. Айрыкча ушул Россияда жүргөн жарандарыбызга кайрылып айтам. Үмүтүңүздөрдү үзбөңүздөр. Урматтуу биздин боордоштор, биз Кыргызстанда жүрөбүз, канчалык деген менен ыйлап сыктап кечинде үйгө барабыз. Алар кайда барат? Алар ошол жашап аткан жеринин кемпирдин көзүн карап барат. Жашап аткан бир абышканын көзүн карап барат. Кече сүйлөп аткандарында менин көзүмө жаш айланды. Азыр Орусия тарап аябай мыйзамды күчөтүп коюптур. Жашаган гана жериңнен каттоодон турасың деп. Башта иштеген жерге каттоого туруп коюп, каалаган жерде иштеп жүрө берсе болот экен. Азыр иштеген жерге каттоого каттатпай атат дейт. Азыр биздин жашаган жерге каттаткыла дейт. Биздин кыргыздарга ачыктан ачык белгилүү бир квартирага 70-80 каттоодон өтүп алган. Эми алардын баарын кыскартат. Алардын тагдыры кандай болот? Мына ушул маселелерди көтөрүш керек. Ушул маселелер козголуш керек жанагы эл аралык бир сапарлар болгондо. Баягы чай ичип эле кучакташып коюп келе беришти токтотуш керек. Аллах өзү сактасын, баарыбыздын тилегибизди кабыл кылсын, бөөдө кырсыктардан аман кылып буюрса, жамандыкты амандык жеңет дейт, баарыбызга амандык каалайм. Рахмат баарыбызга. Чоң рахмат, сизге рахмат. Болдубу? Мындай керектүү деген суроолордун баарына жооп ала алдыңарбы? Макул. Кубанычтарыңыз болушкан. Хош келдиңер. Жакшылык, ийгилик болсун. Алдыңы?